7 каналдын башкы директору Алтынбек Ажы Жумаев Айгүл гүлүн сактап калуу демилгесин көтөрдү. Саналуу гана жерде өскөн бул гүлгө адамдардын ырайымсыз мамилесинен гүл жыл сайын азаюуда. Мындан улам 7 каналдын жалпы жамааты менен Айгүл гүлүн сактап калуу жана даңазалоо боюнча акция уюштурууну туура көрүшкөн. Мен ушу былтыр көрүп кеткенден кийин ушул жерде аябагында биздин өзүбүздүн кыргыз эли маданиятсыздык мамиле кылгандыгы мени жүрөгүмдү оорткан да. Ошонун негизинде биз ушул өзүбүздүн коллектив менен анан ушул келген конокторду жергиликтүү элди бир маданияттуулукка чакырып ушул жерде тазалыкты сактайлы, ушул гүлүбүздү үзбөйлү, жулбайлы сактайлы деген негизде уюштуруп атабыз. Иш-чарага 7 каналдын журналисттери жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышып, Айгүл гүлүн көрүүгө келгендерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Мындан сырткары кыргыз элине белгилүү эстрада жылдыздарынын концерттик программасы да уюштурулуп, оюн зооктор менен коштолду. 7 каналдын мындай аракетине ыраазы болгон тургундар Айгүл гүлүн көрүүгө келген конокторго көзөмөлдү күчөтүү керектигин айтып чыгышты. Көпчүлүк учурда тоонун бооруна тамак аштарын жана суусундуктарын алып чыгышып, андан соң бөтөлкөлөрүн, желим баштыктарын ордунда калтырып кетишет. Бир эле кире беришке бир аял кишини коюп койбой, бул жерде катты контроль керек да. Ар бир адам тартип үй-бүлөдөн башталат. Биз үйдөн балдарыбызды тартипке чакырышыбыз керек. Келген коллективди уюштуруп келген адам бирге чыгып, ошо ташатпай алып чыгыш керек. Жок болуп кетүү коркунучунда турган Айгүл гүлүн 1982 жылдан бери Карабулак айылындагы Сейитказы Ерматов орто мектебинин окуучулары тарабынан корголуп келет. Бирок окуучулардын канчалык аракетине карабай, бул жерге келген көрүүчүлөр таштандыларды ар кайсы жерге таштап кетишет. Мындан улам мектеп окуучулары Айгүл гүлүн коргоо менен гана чектелбестен, таштандыларды тазалоого да аргасыз болушат. Биз 1982 жылдан бери ушул Айгүл тоону коргоп келебиз. Биз Сейитказы Ерматов атындагы орто мектептери экисмен окуучулары экисмен болуп карайбыз. Бизге отдельный эмеден сабактан тышкары, сабактан чыккандан кийин субботник кылат. Ушул ишембилик кылганда биз окуучулар келип тазалап кетебиз. Иш-чаранын соңунда 7 каналдын жамааты Айгүл тоосуна чыгып, кереметтүү гүлдү көрүштү. Ал жерде да Айгүл гүлүн көрүүгө келген жарандарды гүлгө аяр мамиле жасоого үндөп, гүл тууралуу маалымат берилди. Акциянын соңунда башкы директор Алтынбек Ажы Жумаев 7 каналдын Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн кеңсеси менен таанышып, расмий ачып берди. Мында Баткен облусунда болуп жаткан кабарларды ыкчам жана объективдүү түрдө элге жеткирүүнү буйруду. Нургазы Жайнаков, Бактыбек Нишанбай уулу, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.